эмне себептен биз ошо денебиздеги блоктор менен иштешибиз керек? Блоктор менен иштебеген болсо, мындай айтканда, денеде бир өсүмдүк болуп чыгат дагы. Мисалы мына тамакка блок болгондо биз бир нерсени айта албадык, ошол моментте же болбосо бизге көп тыюу салынды. Көп тыюу салынганда биз мындай айтканда оозубуздагы сөзүбүз чыкпай калды, же болбосо бизди урганда биз деп аңгырап ыйлайлы десек, жап оозуңду аңгырабастан. Добушуң чыкпасын деп бизде жанагы оозубузду мынтип жаптырып койгондо биз оозубузду жаптык, мындай айтканда ошол ичибизден ыйладык да, мындай айткандачы. Ошол моментте бизде денебизде блоктор пайда болот да. Бул бала кезибизден билинбейт, уже чоңойгондо, уже 20-дан ашкандан кийин, 30-дан ашкандан кийин давление көтөрүлөт, зоб болот, айтор кандай бир какой-то бир оорулар пайда болот да. Жүрөгүбүз ооруйт, бутубуз ооруйт, колубуз ооруйт, сөөктөрүбүз ооруйт. Бул уже мына сөөк оору, это уже мындай айтканда упущенный, мындай айтканда көбүрөөк иштөө керек да. Давление көтөрүлгөн, баш ооруу, бул баардыгы ошол блоктор менен взаимосвязаны, потому что биз жаштыгыбызда бул нерсеге чыдап келе беребиз, но уже жашыбыз өткөндөн кийин азыр тез эле картаюу процесс тез эле башталып атат, потому что мурда апаларыбызды, тайнелерибизди, энелерибизди карасак, аларда күчү көп эле, потому что ал моментте движение көп эле да. Азыр бизде движение аз, көбүнчө сидячий работа, отуруп туруп жумуш кылабыз, көп. Мисалы жана швейный цехта иштеген айымдар, мындай айтканда көбүрөөк кыймыл аракет аз дагы, ошол себептен дагы бизде мынабы оорулар пайда боло берет да.